Assalamu alaikum tuğanlar. O Avrupa boyunca, Amerika boyunca Avrupa'da biraz olsa da hareket ediyor. Qanday bo'ldi ketsa hayron kelib shu jarım boş kerak ekan desam surab tursa o'sha javob bergan bo'lichi. Yaxshi o'ylanmasin dedik ekan hozir. Shu narsalarni aytadi. Xolos. Amerikaga kelganlar. Через Meksikada tozgan. O'sha kelganlar. Kelayotganda uydan chiqarda çıkmamız gerek de. Çıqqandan ko'p narsani o'sha informatsiya ko'p cho'g'ib boshlaydi o'sha o'zlariga o'xshagan informatsiya bor. Demak, ko'pincha jarti yo'ldan qayrilib ketganlarda bo'ladi. Vakansiya navbatchi bor bo'ladi. Meksikaga kelib qayerga ketib qolganlar bo'libdir. Chunki 6 oy borderga o'tirish kerak ekan. Qancha geri olganda stoyda 4-5 ay biraz kinalaslar var Cumhurbaşkanı arkadan belki de keyinchalik Cumhurbaşkanı etganday normal birinchi o'chirdan geri olganda Amerikaga geri olgandan keyin kirgandan Cumhurbaşkanı bo'yicha Amerikaga kirgandan bu yoqda водительский правоңар болса машинаны жақсы айдап алсаңар ең эле известный популярный жаңағы жумуш доставкада удобный нелер менен жумушка чыгып турганда ошол доставка Uber Eats деген бар ошол DoorDash, Grubhub деген ошолор менен жумушка чыксаңар болот. Машинаны айдаган жакшыраак эки жакты карап бериш керек да. Билесиздер дагы Мексикада Кудай сактаса бирөөнү сүзүп атып болсаңар жамандап наследство саябагы жаман. Бирок стройкам дегендер аз экен да, бул Чикагодочу. Чикагодо стройка бираз азыраак жаман. Жакшы изде албадым мен стройка боюнча. Албадым да стройканы. Өзү кандай десем любой жумушты кыла берем да. Универсал. Мактан коймго. Стройканы любой. Электричествоны гана биле албайм. Так. Бүттөлөбүз. Ошону келип жумуш стройкага иштейдер. Антап коюп келчеме. Доставкага доставкада иштеп жүрдүм. 4 ай доставкада иштеп жүрдүм. Пикап трака американский право аласың. Ошол пикап трака чыгасың. Айлыктары доставкада примерно жумасына 1,5 табасыңар да.
200-1,5 миң таза калгандар баскан болот. Общий где-то 1,8-2 миңге иштесе болот дастаркада делечи. Чарчап каласың дастаркада бирок ооба. Күнүгө 40 заказ кылсаң чарчайсың да. Түшүп чыгып, алып барып, алып келип тамак жеткирип берип, тил боюнча тилден кереги деле жок эмгечи. Дастарканчы. Ошондо агай достор. Ушул видеону көрүп аткан болсоңуздар да мен өзү негизи вообще опыт жок экен да видео тарткангачы. Мен мына как она кетип атат видео. Бул менде монтаж аркы берки дегенди билбейт экенмин, ушунча эле сала берем менчи. Ошол үчүн менде просмотр аз болобу же ошон үчүн же жакпай калабы, монтаж кылып киргизиш керекпи? Түшүнбөйм. Биз ушул пикап тракта зеригебиз, эмне кыларың, жакшы ой келет, келе тартынасың. Кандай видео чыгарсам, жагарлык сүйлөй бергим келет, бирок биздикилер бар го. Артеке деп жазып берет. Бирок комментарияларды окуп эле кайра видео чыгаргым да келбей калат. Менде бир видеом бар эле. Кантип келгенимчи өзүмдүн Европадан. Ошону удалить этип койдум. Комментарияларын карасам, что-то келдилер. Артеке деп жазган экен. Удалить этип таштадым. Бирок просмотр 2 миңге жакындап калган экен да ошол видеочу. Удалить этип таштадым. Кээбиркилер көргөндөр жардам берди го, бирок жакшы видео болчу. Мотивация бере турган через неме келгенчи. Через Европа ошо өзүм келген жолдорду. Жакшы видео тартып албай атам ушул. Сиздер дагы комментарияга кандай видеолорду чыгарыш менен ошол жазып турсаңар. Мындай аракет кылам да жакшы мындай мен ошо видеолорум польза тийсин депчи. Келип адамдарга ошого аракет кылам, бирок меники анча болбойт экен ошол видеолор анча. Просмотр деле аз болот экен. Подписка деле жок. Ушундай да лайк, ушундай нерселер жок болот экен. Силер комментарий жазып, лайк кылсаңар ошондо башкалар да көрүп, может мен дагы ошого мындай умтулуп жакшыраак видео чыгарам планбы билбейм. Видео чыгара албайт экен анча. Нерселер аракет кылам, бирокчу көп адамга пользам тийсин депчи. Ошол дагы кандай бирөө жарым сураш керек экен мен дагы. Жакшы